Биз бүгүнкү темабыз Нерсенин айлана боюнча кыймылы. Биз буга чейин балдар жалаң түз сызыктуу кыймылдарды өтүп келдик. Бүгүн Нерсенин айлана боюнча кыймылы же болбосо тегерек айлана боюнча кыймылын карап көрөлү, же болбосо ийри сызыктуу кыймылды карап көрөлү. Ал үчүн бизге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн биз төмөндөгүдөй мисалды келтирип көрөлү. Мисалы жолду алалы, түз жол эмес, ийри жол. Демек, ушул жол боюнча машине келе жатат дейли. Кандайдыр бир В ылдамдыктары менен келе жатат. Демек, бул жерде балдар карагылачы. Бул жерде машине түз кете алган жок, ийри сызыктуу бирде ылдый түшүп, бирде өйдө чыгып, машине кыймылга келди. Демек, бул убакытта ылдамдык өзгөрдү. Ылдамдык да өзгөрдү. Бул кыймылды биз ийри сызыктуу кыймыл дейбиз. Ийри сызыктуу кыймыл дейбиз. Ийри сызыктуу кыймыл дейбиз. Эми дагы бир мисал келтирип көрөлү. Мисал үчүн баарыбыз эле билебиз, бычак курчуткан чарык, кайра чарыкты алып көрөлү. Бычак курчуткан чарык. Демек, бул чарык айлана боюнча кыймылдайт. Айлана боюнча кыймылдайт. Же болбосо саатты алып көрөлү. Саат дагы жебелери айлана боюнча кыймылдайт. Айлана боюнча кыймылдайт. Демек, бул жердеги айлананын узундугун жазып көрөлүбүз. Айлананын узундугу L барабар 2πr. Айлананын узундугу 2πr. Анда биз ушул айлана боюнча кыймылдаган нерсенин ылдамдыгынын формуласын жазып көрөлү. Анда V барабар 2πr бөлүнгөн T. 2πr бөлүнгөн T деп. Бул жерде T айлануу мезгили. Ал эми айлануу мезгилинин бирдиги 1 секундта. Демек, айлануу мезгили деп эмнени айтабыз эми? Айлануу мезгили деп кандайдыр бир нерсе толук бир айланып чыккан убакытты айтабыз. Демек, айлануу мезгили деп аталат. Андан кийин айлануу мезгилинин өзүнүн формуласын жазып көрөлү. Айлануу мезгили T барабар 1 бөлүнгөн N. Бул жерде N болсо айлануу жыштыгы. Айлануу жыштыгынын бирдиги 1 секундтанын минус 1 даражасы. Анда айлануу жыштыгын формуласын жазып көрөлү. N барабар 1 бөлүнгөн T. Демек, айлануу жыштыгы деп эмнени айтабыз бул жерде? Айлануу жыштыгы деп бирдик убакыт ичиндеги айлануунун саны. Мисалы үчүн, бул жерде 1 секундтада 10 жолу айланабы же 15 жолу айланабы, ошол айлануунун жыштыгы болуп эсептелет. Демек, ошол айлануунун жыштыгы бирдик убакыт ичиндеги айлануунун саны. Эгерде биз ылдамдыгын карасак, ылдамдыгын V барабар 2πr бөлүнгөн T. Демек, бул T'нын ордуна бул маанисин койсок, анда ал барабар 1 бөлүнгөн N'ди койсок, ал барабар болот. Анда 2πr N болот. Бул жерде R болсо айлананын радиусу. Эми айлана боюнча кыймылдаган нерселер айланага жаныма багыт боюнча кыймылдайт. Ылдамдыктардын багыты өзгөрүп турат. Мисалы үчүн, мындай кетсе, айлана боюнча улам ылдамдыктардын багыты өзгөрүп атат. Демек, бул багыты өзгөрүү менен ошол айланага жаныма багытталат. Буга мисал келтириш үчүн өзүбүз деле көрүп жүрөбүз.
чарыкка бычакты курчутканда жарыктын учкундары айланага жаныма кетип аткандыгын көрөбүз. Же болбосо баткакка тыгылып калган машиненин дөңгөлөгүнөн чачыраган баткактар айланага жаныма багытта учуп атканын байкайбыз. Демек бүгүн балдар биз айлана боюнча же болбосо ийри сызыктуу кыймылга түшүнүп алдык.